Менин атым Ибраев Мирлан Бейшенбаевич. Тоң району Каратал айылынанмын. Бул корпоративде бага обычный эле деге интернет карап отуруп эле анан бага элдер ушундай корпоративдер бар экен, ошол корпоратив аркылуу үй алгандар бар экен деп эметип анан ошондон ушу келечек деп аты жагып калып ошо менен келип калдым буяка. Бирок чынын айтсам мен интуземде баягы эме да, эмемде, көкүрөгүмдө мындай ачык эле айтайын, мындай коркуу сезим болгон жок. Эмнегедир мындай ушул жердин мындай аурасы мындай адамды ишендирип койду да. Ошондой болду да, ушуда жок булар алдабаш керек депчи. Анан мен келгендер деги элеман айткан да. Биринчи эле суроо бергиле деп калганда эме алдап кетпейсиңерби деп деги тамашалап күлүп калган жери бар болчу да. Анан жок алдап кетпейсиңерби деген сураган жок. Мен башка сурайын деп башка суроо сурагам да. Анысы андай тутум болгон жок чын эле. Мындай билбейм иши мындай. Мисалы жана мен үйдү алганда деле үйдүн аурасы жагып туруп алды. Көп эле үйгө кирдим. Анан болду ушул үйдү эле алам деп ушуга эметип калдым. Хозяиндар да жакшы экен, өзүлөрү да жакшы адамдар экен бүтчү. Анан ансыкандай бул келечекке киргенде деле мындай аурасы жакшы болду да. Ошол билбейм, же ошол келечектин аурасы жакшы болгон үчүн мындай ишенүү пайда болду ошо. Ато ага чейин мен 1,5 ай дагы үйдө ойлонуп жүрдүм, ишенбей. Чын эле барсам, барбасамбы деп ойго туйгуп. Бирок муну итогу ушул болду да. Аягы. Октябрдын аягында келип турганбыз очередке. 600 000 сом мен өз чөнтөгүмөн чыгардым. Мен деген бул келечекке 30 000 долларлык үйгө жазылдым мен. Ошондо 30 000 долларлык үйдүн первоначальный шапкасы 600 000 сом болот экен. Ошол акчаны төлөдүк. Анан деге корпорациянын өзүнүн 4% бар экен. Ошо 4%-ин төлөп бердик, дагы анан очередке турдук. Очередибиз 4 ай 9 күндөн кийин келди. 4 ай 9 күндөн кийин үй издей берсеңиздер болот деп звонок келди. Анан ошондон баштап үй издеп атып, мына ушул күнү үйлүү болдук. Келечекке мен деген 17 000 сомдон төлөйм ай сайын. Ошондо 15 000ден чыгыпты, мен өзүмдөн акчам, булар берген акча бөлүп берген. Анан 2 000 сом ошол корпоративдин эмгек акысы. Үйдү Чүй областынын Сокулуу районунан алдык. Үйдү деген мен колуман келишинче ошо жаңы салынган үй издеп жүргөм. Үй деген мен участогум 6 соттук. Үйүм 5-6 комнаталуу үй, жаңы стилде салынган. Просто үйдүн ошол жаңы салынгандыгы жакты. Ошон үчүн алдым. Мен ушул Кыргызстанда жашап аткан жаштарга, иши кылып кыргыз элинде жашап аткан жарандарга менин айтарым, келечек корпоративине келип, ишенип, катталып үй алышыңыздарга мен тилектешмин. Анткени бул нерсе мына менин башыман өтүп атат. Чын деп.